берекесин төгүп турган ажайып бакыбаттуу асыл кымбат жерден биз. Берекесин төгүп турган ажайып бакыбаттуу асыл кымбат жерден биз. Арыетин бекем кармап урпагың аталарды сактап келген орасың. Ардакталып төрүбүздө тул болуп аксакалдар бата берип кубансың. Ардакталып төрүбүздө тул болуп аксакалдар бата берип кубансың. Мадумаров эмнени каалайт? Кыргызстандын эли бешке билет. Мадумаровдун максаты эмне? Аны сиздер жакшы билесиздер. Биздин карманган позицияны, тутунган жолду, барар максатыбызды бардык эл жакшы билет. Ошондуктан мен көрүнгөн жерге жылмайып тишимдин агын көрсөтүп сүрөтүмдү илбейм. Мен адамдарды ташып келип, акча берип, автобус менен алып келип, чогулуш өткөрбөйм. Мен артисттерди алып келип алып секиртип, дискотека жасабайм деп айтканмын. Бирок Аллага чексиз шүгүрлөр болсун. Жерлерден келип кетиңиз, бир жолу келип саламдашып кетиңиз деген чакыруулар болгондуктан кече мына Келатып Кадамжай районунда, Миңчинар айылында, анан кеч Баткен шаарында Келатып эле тийип, саламдашып эле өтүп кетсеңиз болот дегенден келип саламдашып келип атабыз. Мына Исфанага дагы мен биринчи өзү жолугушуум Исфанада гана болуш керек эле. Неге? Себеп улуу инсан Исхак абабыздын туулган жери деп. Улуу инсан. Бул киши 100 жылда жаралып бир кетти. 100 жылда жаралып бир кетти. Бүтүндөй Борбордук Азия эмес, Совет өлкөсүнүн эли бизге да ушундай жетекчи берет экен деп дайым Кыргызга суктанып келсе, эчен жылдан бери биз кыргыз башкаларга суктанып жүрөбүз. Мына Өзбекстанга Мирзиёев келди. Орустарга Путин келди. Казактарды Назарбаев көтөрүп атат деп биз кемчонтой болуп башкаларга суктанып келатабыз. А биздин бүгүнкү күндөгү Исхак Разаковдарды көтөрө албай этке, ашка, пулга сатып жиберип атабыз ошондой кишилерди. Ошондойдон Алла сактаган болсун. Бизге инсап берген болсун. Бизге иман берген болсун. Биздин келечегибизди түз кылган болсун. Ар бирибиздин оозубузга салып аткан наныбызды Аллах халалдан кылган болсун деп какшап айтып жүрөм 20 жылдан бери. Бирок менин сөзүм жетпей атат. Менин үнүм жетпей атат. Мына кече теледен сүйлөгөндөй бардык айткан сөздөрүмдү адамдардын кулагына кирбей атат ушул нерселер. Таасир кылбай атат. Мына интернеттен, телевизордон көрүп атам, Лейлекте болгон кээ бир кандидаттар менен болгон жыйында кандай секирип бата берип бийледиңер, ушундай эл бактылуу экен деп мен карап отурдум силерди. Я. Мен патхалим көппү, башкасы көппү билбейм. Бирок биз ошондой эл белек айтып көргүлөчү. Мына биз касиеттүү Кыргыздын калкы элек. Касиеттүү Кыргызстандын эли элек. Эч качан бөтөн бирөөдөн биз эки тиштем нанды үмүт кылбадык эле. Эч качан бөтөн бирөөдөн кол сунуп барып бир нерсе сурабадык эле. А бүгүнкү күндө эмне болдук? Менден сурайт. Эмне үчүн сиздин рекламаларыңыз жок? Эмне үчүн сүрөттөрүңүз жок деп. Баарыңыздар жакшы билесиздер. Мына ошондой жанакы тиштин агын көрсөтүп жылмайып коюп сүрөткө түшкөн билесиздер бир айга канча турат? Аны кайдан табат? Мына абаларым отурат. 40 жылдан бери кетпен чапкан. Байыса ушулар байып кетет эле. Ак эмгек менен маңдай тер менен андай акчаны эч ким эч качан таба албайт Кыргызстанда. Мына караңыздар, бир гана биз Лейлек районун айтып атабыз. Кыргызстанды түрө кыдырып жүрсөңүз, бош ушундай шик калган жок. Кайдан табылып атат ал акчалар? Bir жак бети $1000, $3,5 миң, Бишкекте $5,000 ушундай шиктерде турат жылмайып.
Кайдан табылып атат ал акчалар? Мен антып жылмайып сүрөткө түшпөйм дагы. Телевизордан эмне үчүн чыкпайсыңар деп атасыз? Мен өткөндө айттым, уктуңуздарбы? 1 мүнөтүң 32 000 сом турат. 1 мүнөтүң. Ал деген сөз жебе ичпей 6 ай bir mugallimdin aylığı, bir mugallimdin 6 aylık aylığı 1 minut жарк etip çıkıp ketkeninçelik oşoğa төлөйсүн. Kaydan төлөйт? Kim төлөйт аны? Kim төлөй алат аны? 1 minutта эмнени айта аласың? Мына ошолордун баарын билип туруп, көрүп туруп, сезип туруп, кээде ушул жүрөктү эзген суроолорду бересиздер. Эмнеге телевизордон чыкпай атасың деп. Мени ким чыгарат телевизордон? Пулду жиберип койбойсуңарбы мен чыгып турайын? Мына ошондуктан урматтуу бабалар, апалар, мен көчөдө илинген сүрөттө эмесмин. Мен иншалла сиздердин ар бириңиздердин жүрөгүңүздөрдөгү сүрөтмүн мен. Biz bayakı ulam çığa kalıp өлкөмүнү тандайт, өлкө аны тандайт эмес. Biz inşallah Allah'ın тандоосундагы insanбыз biz. Кудай кааласа, Allah насип кылган болсо, biz ушул күндөрдү көргүбүз келет. Мен азыр эле машинадан келатып айтып атам. Мына Исхак Разаковдун эстелигин бул жерге койбой, мына айлампага круговой десе түшүнөт кыргыз. Ушул айлампанын ортосуна коюш керек. Бул 2020-жылы Алла аман койгон болсо, бул улуу бабабыздын 110 жылдыгы болот. Исфана шаарын Разаков шаары кылышыбыз керек биз. Менин тилегим ушул. Менин үмүтүм ушул. Мына ушул Исхак Разаковдун 100 жылдыгында Ысык көлдүн жээгинде мыкты эстелигин тургуздум элем. Bir kişiden bir sarıca kalmay durup. Mına biz ошол жерде тургузгандан кийин анан Тулундуга келип тургузуштулар, Отунбай балар. Biz урматтуу бабалар, апалар, мен пенденин ыраазычылыгын издеп жүргөн жокмун. Пенде эч качан ыраазы болбойт. Мен Алланын ыраазычылыгын издеп жүрөм. Керекпи? Досуң дагы, аялың дагы, балаң дагы, келиниң дагы, күйөө балаң дагы эч ким ыраазы болбойт. Эч качан ыраазы болбойт. Biz Allah'ın razıçılığından kalbayla. Emneden korkosuz değil. Men eldin nazarından kalgandan korkom. Eldin nazarından kalgandan korkup, uşunça yıldan beri taza tişimdin kirin sorup prinsibimden жүрүп атам мен. Sizler aytasızlar, көп ayttыңыздар. O ülkelerimden bарын biriktirip bir muştum bolboysuңар bu dep. Biriktirgen hareket kıldım. Каттуу аракет кылдым. Мен керекпи өзүмдүн талапкерлигимди алып койсом дагы тек bir бүтүн, bir тилек, bir билек бололу деп турдум. Бирок инилердин баары эле туруктуу болуп жаралбайт экен. Bir кызарган нерсени көрсөтсө томолонуп кетет экен алар. Мен атайын чыдап турдум. Эмне үчүн? Эми сиздер экинчи мага аны кошуп ал, муну кошуп ал деген сөздү мага айтпаңыздар деп. Жоқ дегенде bir жигитиңерди таза бойдан сактап калганда Алла насип кылган болсун бизге. Мен көрүнгөнгө бириге албайм. Чогуу жүрө албайм мен алар менен. Урматтуу бабалар, урматтуу апалар, мына ушул келбей атасың, теледен чыкпай атасың деген суроолоруңузга гана bir-эки ооз жооп бергенге аракет кылдым. Эми мына адаттагыдай дайым ушул суроо жооп көп болот. Sizler könüp kalgansızlar, Madumarov gelet degende demek bir kagaz менен kalem izdeysizler. Başka talapkerler gelet eken degende emne izdeysizler? Tufli izdeysizler. Nege? Biyleş gerek bolat. 2 saat 3 yerde biyleybiz dağı 6 yıl oşol biydi kütöbüz kayra sargay. Урматтуу Адакан Кимсанбаевич, sizdi biz daima koldop şaylap kelebиз. Rahmat, hazır da sizdi koldop kelip oturabız. Sizdi Allah koldosun. Amin. Bizge but tosular daima bolup turat. Эми биздин ишеничибизди Кудай колдоп президенттикке баруубузду суранабыз. Лейлектиктердин атынан daima колдойбуз, ишиңизде ийгилик каалайбыз дейт. Мен рахмат. Каалоо тилегиңизге рахмат. Мен
Мен мына жолку шайлоодо ачык мен силерге жүрөгүмдөгү сырымды айтайын. Мен барбайм деп ойлодум эле шайлоого. Барбайм дегенмин. Неге? Кайра барып, кайра дегенде мен экинчи жолу эле барып атам. 2010 жылы бардык парламенттик шайлоодо биз бүтүн Кыргызстан уттук. Бирок бизди киргизген жок. Неге? Билесиздер. 2011 жылкы президенттик шайлоодо Атамбаев экөөбүздүн айырмабыз кичине эле болду. Экинчи тур болуш керек эле. Жасаган жок. Неге? Аны да билесиздер. Кече 15 жылкы шайлоодо Ош областында мына азыркы талапкер негизги деп өзүн негизги талапкер кылып алган. Ким негизги талапкер кылды аны? Азыркы талапкер Ошто жетекчи болуп турган кезинде ар бир алган 10 добушубузду 2ден деп санаттырып отуруп максатына жетти. Биз 100 добуш алган жерден 20 добуш алды деп жаздырып жүрдү. Мен Жээнбеков менен чатагым жок адам катарында. Бирок саясатчы катарында бул киши эч качан өз алдынча иш кылып бара албайт, барбайт дагы. Биз башка мамлекеттерге карап, ошолордун салыштырып, аларга суктанып жашаганды токтотушубуз керек эле. Биздин дагы мамлекеттен керемет сөйлөсө сөзү бар, айтса акылы бар, иштесе тажрыйбасы бар, ыйманы бар, көкүрөгүндө, оозунда келмеси бар. Орусчада, кыргызчада, өзбекчада, казакчада, англисчада мыкты сайрай турган бир азамат керек. Көрүнгөн жердин колун калтырабай. Биз токтотолу ушундай саясатты, урматтуу бабалар. Паланчы кыйын, түкүнчү кыйын дегенди. Ар бирибиз ушул жерде отургандар кыйынбыз. Эгерде биз өз укугубузду өзүбүз сактай алсак, өзүбүздүн напсибизди өзүбүз тие алсак, мына айылдарда бар, эч кандай позицияга жерилбеген эжекелер бар, агайлар бар. Мына милиция кызматкерлери турат. Ушулардын арасында дагы принципиалдуулар бар. Баардыгы бирдей эмес. Ушулардын арасында принципиалдуулары бар. Бир ишчи иликтеп атканда тагасы келет, бөлөсү келет, бажасы келет, жок деп көгөрүп туруп алса киши эмес экенсиң деп чыгып кетет. Биз тескери баалуулуктарды баалап калдык азыр. Паланчы бар, мушу милиция, прокурор, сот, ошону менен маселе чечип койдук. Bir balağını жетелеп барып, маселеңди чечип кетсең, жакшы болот экен деп чыгып кетесиңер. Биз тескери баалап калдык. Көгөрүп каккан казыктай өз айтканынан кайтпай турган кишини биз баалабай калдык да. Ya Allah, Arıskı sapardan basıp geldi arıtmasın. Taştan zor basıp geldi taşı kaçmasın. Ya Allah. Muradın nasip olsun, Kudayla dileğin kabul olsun. Ya Allah. Bassan dursan aslı kızıl duvarına basın, digit birin darb olsun. La ilahe illallah Muhammedin Resulullah. Ya Allah.